Ошол эле биздеги жанагы так называемый вор в законе, Камчы Көлбаев боюнча. Акыркы маалда президентибиз эле айтты. Алда чакырып айткан, ал кишиге да ошол Көлбаевге айткан, Матраимовго айткан, токтоткула депчи. Кылмыштуу ишиңерди токтоткула. Токтобосоңор биз чараны колдонобуз. Дегенде алар ой биз болду бүтүрдүк, эч нерсе кылбайбыз деп жүрүшүп кайрадан күчөп кетишти. Акыркы маалда мен силерге бир мисал айтып берейин. Биздин бир министр ыйлап келди магачы. Ыйлап келди. Эмне болду? Кече дейт, олтурсам телефонума жанагы бир мындай видеозвонок келип калды дейт. Видеозвонок келсем туугандарбы же башкаларбы деп баса калсам эле дейт, ар жагында Көлбаев турат дейт. Көлбаев туруп эле сразу айтты дейт. Ушу монун жумуштарды бүтүрбөй турган болсо, эртеңден баштап азабын тартасың. Ыйлап келди мага мына мен өзүмө. Так? Анан мен айттым, мен кетем, айрызын азыр жазам деп, жок токто, кетпейсиң. Мен сага жооп берем, кетпейсиң, иштейсиң. Деп аны алып калып, анан кийин чара көрүүгө милдеттүү болдук да бизчи. Алар кимдер депутат болуш керек, кайсы партиялар өтүш керек, ким парламентке барыш керек, ким кайсы шаарга мэр болуш керек, ошондон бери чечип калышкан да. Мына ачык эле айтыш керек, милицияда көп жылдар бери иштеп кеткен балдар бар. Милицияларды тим эле тоготпой эле калышкан. Гаилерди такыр тоготпой калышкан. Ал эле эмес, гаилерди эле эмес. Мына конторада отуруп, ушулар менен тынымсыз иштеп аткан коопсуздук кызматкерлерин тоготпой калышкан. Көпчүлүгүн өздөрүнө буруп алышкан. Так, көпчүлүгү ушу биздин конторага да кирип кетишкен. Мен канчадан бул жерди тазаладым. Күнү-түнү иштеп отуруп. Так. Милицияга канчасы кирип кетишкен бардыгы. Жакын жолоп, жанына барып сүйлөй алышпай калган. Биздин генералыбыз деген кыйындарыбыздын бардыгы. Ошого сүйлөй албай калышкан. Ушундай оор акыбалда калып кеткен биздин мамлекет. Урматтуу туугандар. Мына ошондон Кудай буйрса биз чыктык. Эми негизги маселе, президентибиздин алдыбызга койгон негизги маселе коррупция менен күрөшүү. Коррупция менен күрөшөбүз, жана аны аягына чыгарабыз.